Ассаламу алейкум туугандар, мекендештер. Мага суроо беришти. Аябай көп. Ошол суроодон эч эме кыла албай койдум. Адамдар чала берет экен, жаза берет экен. Мал жөнүндө. Малдарды тартпайсыңбы? Баалары канчадан? Биринчиден, биякта базар жок. Бияктан мал сата турган жер жок. Биз көбүнчө ушул атайын интернет аркылуу эмелер бар, приложениялар бар, ошол аркылуу карайбыз. Авито деген сайт менен карайбыз да. Малды да, ошол үйдү да, машинаны да көбүнчө карайбыз, колдонобуз. Кыргызстанда окшош Лалафо деген бар. Ошол Лалафого окшош издеп табып, биздин атырабыбызда ушул 50 километр, 40 километр тегеректе эле издейбиз. 100 километр алысыраак болуп калат, бирок мезгилдери 500-700 километрдан алыстыктан дагы алып келгенмин малды. Себеп кан алмаштырыш үчүн же бияктын каны менен чалышып кетпесин деп, аралашып кетпесин деп алып келгенмин. Ошол бааларыны азыр айта албайм, себеп ар бир адамдын колунда телефон бар. Ошол менен Авитону ачып туруп малдын бааларын караса болот. Биринчиден. Экинчиден, ушул таза кандуу деп айтышат. Россиянын өзүндө эле бүт 90% малдар таза кандуу эле. Айылдардын малдары дагы, башка малдар дагы. Баягы чоң фермаларды айтып атат, чоң фермалардан барып алсак болобу? Албетте барып алсаңыздар болот, бирок алардын сезону болот атайын. Качан сатат? Анан алар дагы кээ биркилери ыргачыларыны көбүнчө сатпайт. Сатса дагы өтө кымбат баада сатышат. Анан аны Кыргызстанга алып барып рекламага аябай катуу туруш керек. Блогерлерди чакырып, аларга атайын эмелерине акысын берип, чыгарып, малды мактап, анан ошого сатыш керек. Анан ал фермадан барган мал албетте Кыргызстанда көгөрбөйт. Бул чындык, буга ишениш керек. Көгөрүшү аябай кыйын, себеп ал фермада жеп жүргөн жемдер, премикстер, атайын витаминдер, атайын рацион бар, атайын мезгил бар, кайсы мезгилде кандай жем берилген. Ошол жемди жебей туруп, ал сизге 40 литр сүт бербейт. Мен 40 литр так берген сүт берген уйларды мына көзүм менен чет элде эле көргөм, биякта көрө элекмин. Ошол эми сиздерде балким бир жолу аптада ушундай күн болушу мүмкүн, бирок күнүнө 40 литр берген мал мен көрө элекмин. Ошондой мал болсо мен үйүңүздөргө барам, эринбейчи, көрөм. Бир апта жашап көрөм, күнүгө 40 литр береби, бербейби. Андай уйларды атайын өзүнүн жеми болот, атайын ошол өзүнүн даярдалган силостору болот, атайын убакты болот. Ошол убактыда берип, даярдап турсаңыздар, убактыда келип малды саап туруп алсаңыздар, ошондо берет ошончолук. Ошол орто 20 литр, 25 литр бергендерди ишенем, бар андайлар көрсө болот. Ушул эмеде дагы, Россиядан дагы алып баргандар ошондой эле болот. Бирок аны дагы баргы чейин, жетки чейин өзүнүн бир азабы бар. Аны саап барыш керек. Аны мал алып баргандар көбүнчө саап алып барбайт, ичинде айнып калат, сүттөрү бузулат. Анан ушинтип кыйналат да. Кээ биркилер саап жерге саап салышат. Кээ биркилер биринчи жолу алып баргандар ушинтип саап алып барат. Экинчи жолу алып баргандар уже эринет. Саабай эле же вообще алып барбайт. Өзү саан уйларды алып барыш өзүнчө эле бир кыйын азап. Анан фермаларда, чоң фермалардан алып барып аткандар 90% брактарды сатат. Да айтып кетейин, ал выбраковка деп айтат. Алар тандап, малдарды тандап, малдардын ичинде эң сапаты начар, алардын талаптарына жооп бербеген, мастит оорулары менен
же маститтин башталышы ал билинбейт, кол менен кармап турсаңыз билинбейт, келечекте өсүп кетет. Ошондойлорду алар бүт электрондуу да эмелери, УЗИ деген аппараттар бар чоң фермалардын. Алар бат эле текширип коет, кан тапшырып, кандан эле билип коет. Ошону выбраковка деп сатышат. Кээ бирки алып барып саткандар билет аны, кээ биркилер билбей туруп сатат, алып барат. Бирок көбү билет да, билип алып барышат. Эми алардын жамандаш эмес, алар дагы эми кандай десем, бир үмүт менен алып барат да, мал болуп кетет депчи, сатылып кетет деп, башкаларга бир неме болсун деп. Башка жолдору болсо өзүңүздөр барып алгыла дегендей да, тапкыла анда дегендей. Менин сунушум андай чоң фермалардан алгандан бир 100 жолу ойлонуп туруп алгыла, анан ошондой фермалардан барган уйларды. Алар биздин жемге көнгөн эмес, биздин талаага көнгөн эмес, мындай загондон чыккан эмес да, алар сыртка вообще чыкпайт алардын малдарычы. Анан чоң фермалар бул деген 5000 мал болсо, 5000 мал бир түрүндө, бир сапатында болсо, аларга ошондой статус берет. Племхоз деген, племенной хозяйство деген. 200-300 ал племхозго кирбейт. Ошондойлордун малдарын алганыңыз биздин малдарга жакын болот. Алар талаага чыгат. Баягы 5000, 10000 саткан фермаларда малдары талаага чыкпайт. Алар бир эле ошол тактайдан же бетондон же резиновый поликтен жасалган ограда, темирдин ичинде эле, темир төрдүн ичинде эле жашайт. Ошол жерде алып берген, сатып алып келген даярдаган жемдерини, чөптөрүнү эле жеп, жатып туруп жеп жашайт ошол жерде. Талаага чыккан эмес. Алар именно ошондойлорду бизге азыр алып баргандар аябай көп. Алар көнбөйт, алар кыйналат, анан ошол эле 20 литрге эле түшүп калат сүтүчү. Ошондой мен так билем аны. Анткени бияктын адамдары дагы ошондой фермаларга барып алып келишет. Алып келгенде биякта кыйналат, жеми окшошпойт, арыктайт, таштайт, сүт бербей коет 40 литрдан. Анан көздөрү ачылат. Болду, ошол малдын торпокторун алып барган жакшы. Торпоктор 5-6 айлыктарды. Ошол чоң эмелердин, фермалардын, чоң фермалардын, племенной хозяйстволордун торпокторун алып барган жакшы. Алар көнүшү мүмкүн келечекте. Уже кунажындар, уйлар, туруп калгандар, алар жарабайт бизге, кыйналып калат. Анан көп адамдар чалышат, Кыргызстанга мал ташыйт элем, мал кылат элем, мал алып барат элем деп мага чалышат. Мен жарыя бергем. Мал ташыш болот, ташса болот, бирок аны келишим түрдө сүйлөшүбүз керек. Мен көбүнчө айтам, мына өзүнүн бир кандай бир шарттары бар да, мал таш. Ошонун башынан эмесиге чейин айтып берейин. Сиз мал ташыйм деп келесиз бери. Биринчи сизге мал керек. Анан мал керек, интернет аркылуу издейсиз. Келип туруп бир жерге конуш керек. Бир жерге келип туруп, мисалы менке келдиңиз, мен сизге убакыт бөлө албайм. Барып мал издегенге, сиз менен барып, өзүм малым турса, өзүм ишим турса. Келип издейсиз интернет аркылуу. Жактыбы сүрөтүдөн, телефон чаласыз, сүйлөшөсүз, баасы кандай, видео жөнөтө аласыңбы деп WhatsApp менен жөнөтөт. 40-50-100 километр тегерегинде. Анан сиз машинаңыз менен келсеңиз, сизге жакшы. Машинаңыз жок, жөн эле ошол жактан таап алам десеңиз, адашасыз. Биякта бар жок такси менен аябай кыйматка түшөт. Бул биринчиси. Анан аны барып жүктөп машина алып барыш керек. Жүктөп алып келгенге. Азыр километрин ар кандай алып атат. Барып келишин эсептеп, километрине 60 рубльдан, 70 рубльдан алгандар бар, 80 рубльдан алгандар бар. Бирок мал ташыган машиналар аз. Алар потолок дебет баасына. Ошентип эсептеп көрүңүз. Барып келишиңиз 2-3 үйдү бир жерден аласыз, алып келип түшүрөсүз аны. Ошол бизге алып келип түшүрдүңүз. Мен деле ал малды жөндөн бекер эле карап бербейм. Анын суу бар. Бир күндө бир уй 40 литрден 60 литрге чейин суу ичет. Чөп жейт. Кыскасы бир машинаны толтуруш үчүн, бул жерде бир машина толтуруш үчүн
бир убакыт кетет да, бир ай убакыт кетет, 20 күн убакыт кетет. Мен ошол карап бергениме, мен үйүмдө турганына бир машина мал топтолобу, 15 мал алып келесизби башында, 5 мал алып келесиз, бир машинага уйдун саны 30-33, прицебине жараша, прицеп кандай чоң узун болсо ошого жараша батат. Сиз барып өзүңүз алып келесиз, өзүңүз жүктөйсүз, өзүңүз түшүрөсүз, алып келесиз, дагы кетесиз, ушинтип. Малыңызды мен карайм. Менин карап беришим биякта 70 миңден 80 миң, кээ бирки мезгилде 90 миңге чейин чыгып кетет. Мал турушу биздикиде турат, жем жейт, чөп жейт. Ошол 70 миңден 80 миңге чейин. Машинаңыз толгондон кийин ортомчулар бар. Ортомчулар деп айткан бул кагаз документтерин даярдап берген адамдар. Сиз карантинге койдуңуз, 15 күн турду, кан алып кетишти, канды алып кетип, малдын канында оору жок деген кагаз чыгат. Ал кагаз анан союшка жарайт деп, көбүнчө малды союшка алып кетет Кыргызстанга. Союшка деп, эч кандай бир сатуу деп айтпайт. Союшка деп алып кетишет. Аны дагы кайсы жака, кимге? Кыргызстанда бир эле сое турган жер бар. Россиянын системасына, талабына жооп бере турган. Ошол эмеге, касапканага эме жазылат, направление жазылат. Менен сиз келишим түзүп келесиз алдын ала. Кыскасы ошондой бүт акча менен чечилет да. Ал дагы мен билишим боюнча 2,5 миң сом алышат бир башына Кыргызстанда. Бияктан ортомчулар кагаз даярдап бергени, бүт карантин кагаздарын мурда 5,5 миңден баштап 9,5 миңге чейин. Азыр ошол ар ким ар кандай алат. Эми алардан набысына жараша да, алар дагы бир туруп, уйкудан туруп эле бүгүн 9 миңден алайын дейт. Бир уктап туруп бүгүн 5 миңден алайын дейт. Ушундай экен да. Мен буну текшергем, чалып, бир жолу эмес 10 жолу чалгам. Ар кимине ар кандай, ар номер менен чалам. Ошол замат чалсаң бир 9 миң дейт. Ошол замат чалсаң, бир сааттан кийин чалсаң 5 миң дейт. Кыскасы бул оңой эмес. Ошо бир башына да, ошол мен айтып аткан баалар бир башына. Анан эркек ургачысы бар, орлор бөлүнөт. Анан атка мисалы, атка дагы бөлөк документ. Аны дагы кээркилер кылат, кээркилер кылбайт. Буканыкы бөлөк, ургачы кунажындардыкы, кыскасы уй кунажындыкы бөлөк. Бирок кылып берет, акчасын берсеңиз албетте кылып берет. Ал мындай кагаз түрүндө таза. Кээ биркилер 3 күндө эле чыгарып кетет. Бул мыйзамсыз. Бир күн кармалса чоң бир эмеге же камалып кетет, же чоң бир штрафка жыгылат. 1 күн, 3 күн, 4 күндө документ даярдагандар бул мыйзамсыз. Анткени кандын забору болбойт. То есть малдан кан алышпайт. Документ эле даярдап беришет, алынды деп. 1 күн кармалат да ошондойлар. Эми кармалбасын, алар да балдарын багайын дейт. Үй бүлөсүн эме кылайын дейт. Бир чоң эмелерге жетишейин дейт. Бирок бул өзүнчө эле бир мыйзамсыз түрүндө болуп аткан иштер. Эгерде бир айдын ичинде топтолуп барган малдар, алар 90% карантинден өтүп, кандары таза чыкты деген кагазды алып, анан жолго чыгып кеткендер, булардыкы таза иш, алал иш да, мындай айтканда. Ошол достор. Анан малды алып кетиш үчүн дагы фуранын эмелери сизди күтүп турбайт да. Кел, мен малыңды алып кетейин. Сиз өзүңүз издейсиз аны. Аны Новосибирскке барыш керек. Новосибирскте Хилок деген базар бар. Ошол жерде стоянка да бар. Стоянкаларга барып, ар бирине сурап, билип туруп, барасың, барбайсың, алып барасың, алып барбайсың. Мал ташыгандар дагы 5-6 болот. Калганы 30 машина турса, калганы фрукты ташыйт. Жок, мен машинама мал жүктөбөйм. Тактай, жыгач жүктөшүм мүмкүн, темир жүктөшүм мүмкүн. Жок, мал ташыбайм деп ачыгыча айтып коет. Ага тарынбаш керек. Ал машина кээ бирки мезгилде компанияныкы болот, кээ бирки мезгилде жеке болот. Бирок малдан кийин аны жууш керек, жыт калат. Ошого көбүнчө
машина тагыш дагы оңой эмес. Машинанын баасы дагы 130 миңден 280 миңге чейин чыгып кеткен күндөрү болот. Ар ким ар кандай айтат экен, кээ биркилер шашылып калса 130 миңге алып кеткен учурлар бар. 150 миңге алып кеткен учурлар бар. 160ка алып кеткендер бар. Шашпай туруп, жөн эле содалашып 250 миң ошко чейин чүргөндөр бар. Кээ биркилер Андижанга алып барып сатышып атат азыр. Эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүлүп, мал чыгарганга тыюу жок, жолдор ачылган, мыйзам түрүндө кагаздар даярдап чыгарып кеткендер бар. Ошол Өзбекстанга эле ташып аткандар 300 миң, 320 миң менен жеткизишет да Андижанга чейин. Бул оңой эмес, достор, мал ташыш. Ошону эсепке алып, анан ошол мал ташыйм деп эме чечим чыгарсаңыздар болот. Анан бияка келгенде дагы мал ташыганы эң жакшысы өзүңүздүн 5 тоннадан 10 тоннага чейин машинаңыз болсо жакшы. Анан ошол жеңил машина болгон жакшы. Ошого мен айтам, мал ташыш оңой эмес. Бир адам эптей албайт, достор, бир адам эптей албайт. 5-6 адам болсо, бул же бир үй бүлө болсо, бир туугандар, эркектер болсо, албетте бул ишти ашырса болот. Бир адам же 5 дос болсо, 5-6, эң азы 5 эркек болуш керек да. Эң азы. Алар да кыйналат, чарчайт. Оңой эмес. Анан өзүңүздөрдүн бир фураңыздар болуш керек. Фура жок болсо, фуристтер акчаңыздарды, пайдаңыздарды жеп коет. Арада курс түшүп кетет. Арада мал өлүп калат, бирөөсү дебеленип, же туура эмес болуп, бир нерсе болуп, же буту сынып калат. Албетте бул проблемага учурайсыздар. Мал ташыгандар билет буну. Кээ бирки малда границада көп туруп калат, бирок очередь жок мал ташыгандарга границада. Ошондо дагы бир себеп болуп, бир нерсеге маселе чыгат да, албетте чыгат. Ошого минус деген жерлер бар да, ошо минустарга кетип калып, камазистердин фуристтин акчасын берип туруп, анан баягы ортомчулардын акчаларын берип туруп эсепке чыгарсаңыз, бир малдын башы кээ бирки малда ортомдой айтканда 17 миңден эми өтө арзан болсо 15 миңден 25 миңге чейин бир да жетет да мал. Бир баш мал Кыргызстанга жетет. Эми ойлонуп көрөңүздөр да эми. Бул машинаңыз жок болсо, ортомчулар менен эме кылсаңыз, баягы ортомчу кагаз документ даярдагандар кылсаңыз, ошондо ошончо акча кетип калат. Ошого ошол чыгашаларды азайтыш үчүн албетте өзүңүздүн фураңыз болуш керек. Албетте биякта 10 тонналык, бир 5 тонналык, 7 тонналык машина болуш керек. Мал топтоп алып келгенге. Соляркага иштеп каласыз ошондой кандай десем, сиздер үчүн билбеген нерселер бар да, ошону билип туруп, анан эсеп китепти чыгарсаңыздар болот. Мал ташыш мындай Леруа Мерленге келип кирпич жүктөп алып кеткендей эмес. Келдиң, акчаны бердиң, жүктөп кеттиң. Андай эмес, достор. Жеңил көрүнөт. Мен малга түшүнөм. Сиз малга түшүнсөңүз, бул жолдун эмелерини, эрежелерини билбейсиз. Дагы албетте Казакстандын чек арасында казактар сыйлаганды жакшы көрөт. Аларды сыйлаш керек. Түшүнүңүздөр, кантип сыйлаш керек. Албетте мен азыр буну ачыгыча айтпайм, канча сомдон беришини, кандай кылышыны, бирок алар Казакстандын немелери, чек арада тургандар, алар сыйды жакшы көрөт. Алар алышат. Ошолор жолдо анан тосушат, жолдогулар алышат. Пост бар, передвижной посттор бар. Машина менен кубалап жетип, бер ташта деп айтышкандар болот. Ошондой нерселер бар да, туугандар. Ошолор бүт чыгашада. Ошого айтып кеткеним, мал ташыйм десеңиздер, азыркы учурда мал ташып аткан адамдарга тең келе албайсыздар. Себеп алар уже көздөрү ачылып, бир жолу барып келишип, 5-6 жолу барып келишип, машина алышып, машина менен бияктан бүт жерлерди даярдап, момундай мага окшош отстойниктерди даярдап, мен деле бекер карап бербейм да.
Карап берсем мен айттым ушул бир машина толугу чейин 70 миңден 90 миңге чейин акчасын алам. Менин чөбүмдү жейт, жемимди жейт, менин убактымды алат, мен иштейм, артынан тазалайм, жүктөйм, түшүрөм. Ошондой достор. Ошого мал ташыйм десеңиздер ушундай место алышыңыз керек. Бир адамды коесуз. Анан бияктан бир туугандарыңыз мал издеп табат, жүктөйт, түшүрөт, алып келип ар жакта Кыргызстандагылар күтүп алат, фураны жөнөтөсүздөр. Өзүңүздөр каласыздар биякта. Ал жактагы бир туугандарыңыздар базарга алып чыгат, документтерди карантинден өткүзөт, баягы кантка жеткен эме бар, границадан түшүрөт малды. Ал жактан карантинден акчасын төлөп чыгарат, базарга алып барат, базардан сатат. Ошого 5-6 адам иштеш керек да. Эң азы 5 адам. Эң жакшысы 6-8 адам болсо, сааттай иштетип койсо болот. Сааттай иштетиш үчүн бир фура керек. Өзүңүздүкү, ошол туугандар менен, достор менен. Бияктан бир грузовик керек, жеңил машина, биякта дежурный машина керек. И бул жерде жер үй территориясы менен болуш керек. Ошондо мал ташыганга жол ачылат. Бир эле ортомчулар калат документ даярдаганга. Өзүңүздөр документ даярдаш өтө кыйын. Бул менимче бул азыркы эмеде кылыш мүмкүн эмес. Келечекте балким чоң бир эмеге айланып калсаңыздар, бизнесменге. Ошондо албетте сиздер өзүңүздөр документ жасап чыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Достор, ошол сиздерге бул пайдалуу болсо, тараттыңыздар, группаларыңыздарда болсо, группаларга таратып коюңуздар, башкалар дагы көрсүн, уксун ушуларды, билсин кандай экен, кандай болот. Анан базарга барганда биздин мал ташыган балдарды кыйнабаңыздар, алардын баасын түшүрүп, мындай кыл, түшүр деп азабын уктуңуздар, кандай, расходторун уктуңуздар, кандай. Ошого жараша алар дагы балдарыны багыш керек да. Алар биздин жаран, биздин адамдар, биздин бир тууган кыргызыбыз. Ошого базарда аларды дагы кыйнабаңыздар, түшүргүн деп, Россиядан келген мал деп. Арзан келбейт, оңой келбейт, аларды дагы түшүнүңүздөр. Дагы бир айта кетейин, лайк басам деп жазгандар аябай көп. Көрбөй туруп баспаңыздар, туугандар. Мага эсепке кирбейт. Сиздер класс басасыздар го, жакты деп. Ошол жактыны эч болсо видеонун ортосуна келип туруп басып койсоңуздар жарайт. Болсо башында басып көрбөй туруп, башында 1-минут, 2-минутасынан көрсөңүздөр, басып койсоңуздар, ошондо YouTube эсепке киргизбейт да. Көргөн адамдар 6 миң, 10 миң, кээбиркилер 20 миң көрүшөт, бирок лайктары 1000ге жакын, 1200ге жакындап калат да. Мен бияктан көрөм да, баскандар аябай көп, 5000ге чейин басышат адамдар басканда. Бирок алдын ала басып коет да, алдын аланы эсептебейт YouTube. Эсептешпейт. Ошого видеону эч болсо жарымына же көрүп туруп лайк басып койсоңуздар эсепке кирет. Ошол достор, ошондой. Анан группаларга таратып коюңуздар. Биздин видео сиздерге жаккан болсо, таратып коюңуздар. Жакпаган болсо, жөн эле черный спискке кошуп коюңуздар. Башка сиздерге чыкпайт. Ошол. Так, дагы эмне деп айтып кетейин дедим. Мейли эми ушуну айтайын дегем. Дагы бир неме чыгып калса, маалымат чыгып калса албетте айтам. Саламатта болуңуздар, туугандар. Баардыгыңыздарга ден соолук, uzun ömür. Азыр кыш күнү, суукта. Бүгүн 23-ноябрь. Эртең Балчелек үйү бар, үйдүн документи чыгат. Алтынбектин эртең куттуктайбыз буюрса. Балчелектер сатылын элек, еще сата алам дегендер сатып алгыла. Балчелекти толугу менен шаймандары менен 150 миңге берем деген. Жазга чейин Алтынбек менен сүйлөшүп, жазга чейин туруп тура берет. Анын үйүндө мен сүйлөшкөм. Ошого ала тургандар болсо, алып коюңуздар, сиздерге балким насип калат. Бияктан жакшы үй алып аласыздар. Азырынча ошол достор. Бүгүн өкмөткө бара алган жокмун жер жөнүндө. Себеп өкмөттөн чалышты. Бүгүн выездга кеттик, башка жерге, ошого келбей тур дешти. Эртең Алтынбектин документине Рубцов шаарына барам. Достор, так, дагы эмне болду ушул эле бүгүнкү